Кыргызстанда жашыл экономика тармагы жаңыдан өнүгүп келатат. Бул боюнча 2018-жылы Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган концепцияга ылайык энергетика, өндүрүш, туризм, айыл чарба багыттарын өнүктүрүү жагы каралган. Бул жолу уюштурулган окуудагы ушул тармактарды камтып, кандай жол менен нукура азык-түлүктөрдү алуу, айылдарда конок үйлөрүн ачып иштетүү, жашыл технологиянын жаңы ыкмаларын колдонуу иштөө боюнча кеңири маалыматтар берилди. Ушу жолубузда салынып келатат. Ар бир айылда ошо конок үйлөр ачылса, анан баягы зыяндуу жер семирткичтерди ашыкча пайдалануу, же болбосо химиялык жер семирткичтерди ашыкча пайдаланбай, ушу сатып албай алыстан ар бир үй бүлө өзүнүн огородунда өстүрүп, таза органикалык продукцияларды, тамак аш азыктарын, анан ошо элдин ден соолугу да таза болуп, ички руханий ден соолугу дагы таза болсун деген максатта иш алып барып атабыз. Айыл жеринде жашаган тургундардын жер маселеси боюнча көптөгөн суроолор бар. Семинарда катышуучуларга дыйкандардын жерге болгон укуктары жана жер мыйзамдары боюнча да түшүндүрмө берилди. Ошондой эле айыл чарбасында адамдын ден соолугуна зыян тийбегендей продукцияларды өндүрүү, табигый жер семирткичтерди колдонуу сунуштары да кызыгуу жаратты. Эң керектүүсү адамга ден соолугуна пайдалуу продукцияларды чыгарып алсак болот экен. Бул өзүнүн эле айылдын шартында эле ошол эле биогумус менен отходдор деле ошол эле өзүнөн эле чыккан продукциядан чыккан жашылчалардан чыккан отходдордон ошол эле тиги малдардан чыккан кыгынан эле биогумус жасап, ошол биогумусту эле кайра иштетип экопродукцияны чыгарып алсак болчу экен. Бул ошол азыркы өндүрүм айыл жергесине, мал чарбасына аябай жашыл технологиялар чоң салым кошот деген ойдомун да. Кыргызстандагы Жашыл Альянс бизнес ассоциациясы жашыл технологияларды жайылтуу боюнча иш алып барат. Долбоорлорду эл арасына жеткирүүдө Айыл чарба министрлиги, агроэнержайды өнүктүрүү биримдиги жана массалык маалымат каражаттары көмөктөшүүдө. Бул Жашыл Альянс Кыргызстан бул өзүнө илимий изилдөөчү уюмдарды камтыйт, анан жана жашыл технологиялар менен иштеген ошо оборудованияларды, технологияларды чыгарган коммерциялык компаниялар, изилдөөчүлөр, экологдор жана башкалар кирет да. Анын ичинде банктар да бар, мисалы Доскредбанк жашыл технологиялар менен ошолорду финансировать эткен продукталар менен чыгат да. Мисалы электромобиль сатып алганга, же болбосо жанагы капельный орошенияга жашыл кредит бергенге ошонун баары ошо банктар, мамлекеттик уюмдар менен жана башкалардын баары менен иштешебиз да. Окууга Тоң районундагы жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын кызматкерлери, фермерлер менен ишкерлер катышты. Буга чейин мындай окуулар Нарын облусунда өткөрүлгөн. Алмазыкүев, Данияр Акунов, Сергей Мищенко, Ысык Көл жаңылыктары.